Жогорку билимиңиз жок, азыр иштеп атканыңыз мыйзамсыз экен да. Өзүңүз ушул дарыны ойлоп тапкансызбы? Жок, булардын баарын сатып алабыз. Кантип сыйкырчы дарыгер болуп калганын билип көрөлү. Сөзсүз ошол оорунун шифасын түшүрөт деди. Чубагажыны дагы көрүндө тынч жаттырбай, өзүнүн пайдасына колдонуп жатат десек болот. Аял кишиге. Бул возбуждать дегенди айтып атасызбы? Эркек киши да ичсе болот. Московский келеді онлайн оқыды. Ошондой бар экен, фармацевтиканы онлайн окутса болот деген. Калган секрет. Жок, биякта жазылып турат, ал секрет эмес. Эми ал да ошол жерге жазылып турган, ошондо окуп коюңуз болду. Замир табиптин үйүгө филиал ачыпмыз. Hozir borup Эмне септен компанияңызды Кахраман деп атадыңыз? Мен табияттым, такыр дейшем деп. Анан Замир менен сүйлөштүм го. Замирдин жанында жүрдүм, жарым жыл жүрдүм. Эмнеге өзүңүздүн апаңызды өзүңүз эле дарылабай, Канат Шабданбековдун табиятына жөнөттүңүз? Так, бул 4600 сом экен. Бул Россиядан келет. Кыргызстанда сатылып атпайбы, Россиядан келсе? Сатылат. Азам бар бизге. Капканын ичинде Тактап берет. сатылып Тактап берет анда. Мен аты сатуу бөлүмүнөн да көрдүм, жок калдакта. Алладан үміт тартқыла. Ешқашан пендеге байланбағыла. Медицинада адам бөйрөгү ооруп, гемодиализ алып калса, эмне кылып дарылаш керек деп жазылып турат. Ошол жерде кабар аласызбы? Урматтуу көрөрмандар, эгер ишине так, жоопкерчиликтүү жана ишенимдүү курулуш компанияны издеп жатсаңыз, анда Nobel компаниясына келиңиз. Үйүңүздү ашыкча баш оору кылбай, өз убагында жана сапаттуу бүтүрөт. Бардык документтери таза. Жетекчиси ак ниеттүү, абийирдүү ишкер. Баасына сапаты төп келген батирлерди Nobelден алыңыздар. Амансыздар көрөрмандар. Мындан 6-7 жыл мурда медицинадан такыр кабары жок жүргөн бала кантип эле бүт ооруга даба тапкан сыйкырчы дарыгер болуп чыга келди. Ал өзүн Борбор Азияга таанымал элдик дарыгер Замир Акжолбекович деп тааныштырат. Ал эми соц тармактагы эски баракчаларында Замир Жумакеев деп катталган экен. 2020 жылга чейин бир туугандары менен чогуу элдей тармактык маркетингинде иштеп, бир канча адамды сыздатышканын айтып бергендер болду. Бул тууралуу кийинчерээк кеп кылабыз. Азыр болсо баасы асман чапчыган дарыларды кандай жасаарын жана кантип сыйкырчы дарыгер болуп калганын билип көрөлү. Анткени буга ишенип, ондогон, жүздөгөн адамдар келип, дарыларын алып жатат. Амансыздарбы? Замир Акжолбековичке келдиңиздерби барыңыздар? Мен бутум ооруйт, эки тизем оору. Мындай дарыгерлерге барып көрдүңүзбү? Бардым. Не деди алар? Укол күйүш керек дейт. Анан укол күйүш керек, эмең тизеңизге дейт. Кээ бирлери операция деди. Анан бул элдик дарыгер дегенден булга келдим эле. 6 ай мурда торпеда алып ичкем. Сахарым бар болчу. Сахарым 10га чейин бар болчу. Сахарым жок болду. Тамагым кургачу, зок бар болчу. Андан арылдым. Негизи башым көп ооручу, ошол торпеда көп иштим, торпеданан жок болду окшойт. Ошол негизи результат менде жакшы. Өттө полип бар болчу. Полиптен операция кылабыз дегенден мен ушул жакка келип айткан дарыларын алып иштим. Негизи доктурдун көрсөтмөсү менен дарыларды алып иштим. Анан кайра барып УЗИге түшкөндө полип уже жоголуп кетти да. Сиз кадимки ооруканага барып, УЗИге түшүп, дарыгер ушундай диагноз деп коюп берди. Анан ал ошол дарыгер дары жазып бердиби же эмне деди? Же ал дарыгер жазып берген дарыларды албай буга келип алып атасызбы? Дарыгер жазганды алып иштим, бирок результат болгон жок. Өттөгү полиптер чөт деген таблеткаларды алып ичкенде результат болгон жок. Мен бул жакка келип алып иштим, ошондон результат болду. Өзүмө да сезилип атат да негизи. Мен эчтекеде биринчи жолу келишим. Биринчи жолу келишиңиз? Каяктан көрдүңүз? Инстаграмдан. Эмнеңиз ооруйт? Мен ковидтан бери тер токтобойт. Тер? Буламын тер дей билем. Намазда дагы тер дейм. Ошого буларга чалсам өзү келип жолуксун деген экен. Консультанттарга чалсам өзү келип жолуксун деген экен.
ошого келишим. Замир Акжолбековичтин өзүнө жолугасызбы же Ошол өзүмө жолуксун дептир. Мен ооруларымды айтсам өзү келип жолуксун дептир. Ошо биринчи келишим. Түшүндүк. Каяктан келдиңиз? Сокулук. Рахмат. Сатылган буюм кайра кайтарылбайт дейт. Бул жакта фитобочкалары да бар экен. Фитобочка 15 мүнөт 400 сом, пиктовой 600, мята менен 700, острый 800 дейт. Арыктатуучу да массаждары бар окшойт 1500 дейт. Сливки менен 900, соль, туз менен 900, пищевая сода 900 дейт. Мындай баалар, ушундай массаждар бар экен. Бул жакта массаждын дагы башка түрлөрү, башка массаж 450, моюндун массажы 550, белдин массажы 600 экен, массаж бал менен жасаганы 650, массаж таманга 600, вакуумный массаж 600, классический массаж бутуна, белине 1250 экен. Азыр эми Замир Акжолбекович бошоду деп ал жака кирген атабыз. Бул жактан буту чечиш керек окшойт, Бул жака киребизби? Азыр кабыл алган жери ушул жакта экен. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы. Рахмат. Өзүңүз жакшы. Жакшы. Хош келипсиздер. Келип калдык. Жакшы, мону мондай коюп коеюн, Келиңиз. Кандай? Мондай отуралыбы? Жүрүңүз, бул жерге отурайык. Бул жакка отуруңуз. Бул иш менен качан алектенип баштадыңыз сиз? Бул иш менен негизи жалпы жүзүнөн балам 7ге чыкты, 7 жыл болду. Баягы кыргызда бар эмеспи, кыргызчылык дегенчи. Анан баягы кыргызчылык нерсе менен келгенбиз бул тарапкачы. Андан кийин бул нерсени кыргызчылык деп коюп эле кыргызча отура бергенде болбойт да. Анан кийин эми заман өнүгүп аткан, башкасы өзүбүз көрүп атабыз. Кыргызчылык дегенде кандай кыргызчылык менен баштадыңыз? Эми баягы кандай десем, баягы адам өзү ооруйт, кыйналат. Эмне мен өзүң түшүнбөсөң, башка анан баягы изденет кезиңде. Мен аягамбы кандай? Ушундай эле ооруп жүрөрүмбү же? Бир күн турсаң башың ооруза, бир күн турсаң белиң ооруза, бир күн турсаң эми өзүң болсо студент бала болсоң, жаш бала болсоң, анан кийин баардык ооруңду анализ тапшырасың, врачтарга да барасың, баарына барып жүргөнсүң. Анан келет дагы этегинде чыкпаса ооруң. Баягы кыргыздар бар, кыргызчылык бул сөнүнкү башка. Диагнозуң жок. Анан ошо менен өзүбүздүн ден соолукту өзүбүз изилдеп баштагандан чыкты бул нерсе. Эмне кылып изилдеп? Эми баягы адамдын анатомиясын, бул кандай, бул орган эмнеге ооруйт, неге ашказаным түйүлө берет, неге бөйлөгүм тырышып калат, неге башым ооруй берет менин, неге башка адамдарга оорубайт деген суроолор берилет да, ооруп аткан кишиникичи. Ошол нерседен анан келип чыккан бул нерсенин бардыгы. Андан кийин баягы руханий жак менен көп алектенгем. Куран баягы илим боюнча ушуларды окуп, намаз, ушул нерселер менен алек болуп баштагам. Анан ошол кезде баардык нерсем ордуна келип токтолгон да. Баардык нерсе мындайча айтканда ошо илимий жактан токтогон. Өзүмдүн ордумду ошол жактан таптым дегендей болгон да. Анан эми ушул өнөр менен келип чыгып, кийин ушул кыйналып жүргөн кездерде бул өнөрдүн жолуна, бул жолго салып койгон бир эле адам бар жашоомдо. Аны эч кимден жашырбайм, эч кимге эме кылбайм. Рахматова Чубак устазыбыз бар эле. Ал киши катуу ооруганда ушундай тажайсың да. Анан кыргызчылык деп атса, тиги молдого дем салдыр, бул молдого дем салдыр дейт. Анан аяка барсаң деле сага көз тийген, анан кийин анткен минткен эле арындасаң башын эле. Айта берсе анан кыжалаттылык болдук да. Анан кийин анчык керексиң, анан сен минчиң керексиң деп бар да шириктик жолдор бар, башка ушундайлар болуп баратканынан туура түшүнүү менен кабыл алып анан түз эле баргам. Чубак Рахматова түз эле барып, ушундай барып анан кире албай көпкө жүргөм 3-4 күндөй. Ушундай жүрүп анан бир күнү сабак берип баян бүткөндөн кийин жолугуп калып, мен бир эле суроом бар эле, устаз, ушуну айтсаңыз десем, эми мен сени эртең өзүнчө бир чакырайын, жумадан кийин же башка күнү деп ушинтип алганда макул деп баяндарга келе бер деп койду. Баары бир жумада баян болуп турчу да. Мен ошол жерге бара берди. Мен бир күнү баягы көрүп калып, анан кийин сүйлөшөбүз деп калгандан кийин сүйлөштүк, олтурдук.
Эми бул нерсе боюнча айтсам, кыргызчылык деген нерсе мындай. Ошондо Чубак ажы сизге эмне кылды? Ошондо азыр айтып келатам да. Азыр ошонун бардыгын мындай айтып отуруп түшүндүрдү да. Бул кыргызчылык деп койгон баягы бар да, көз ачыктар бар, башкалар бар, бул адашуу жол. Бул илимий жакта бул тамыр кармап, антип ушул кишини көрүш керек. Бул илимде 500 жыл мурун кытайлар, япондорду айтып келатпайбы? Кыйын врачтар деген. Ошол Тибеттегилер ошолор ушинтип койгон. Аларга чейин кыргыздар койгон. Ушинтип эле ысык суун теңдеген. Чубак ажы ошентип айтты. Ооба, ушинтип айткан. Ысык суун теңдеп эле дарылап коюшкан мурда. Анан кийин эле мынакей өнүккөн. Евразийский союз баштыга баардык дары дармектер өнүктү, баары өнүктү. Мурда кыргыз каяктан тоо таштын арасынан чөп менен эле дарыланган. Деп анан ошол кезден баштап мен ушинтип айткандан кийин ушул жол тамыр кармаган жол менен кетсең, анда сен алдыңда эми ал кишинин айтты ушул сөзү эсимде калып калган. Паровоз айдайсың деген. Анан мен паровоз окуп азам деп койгом да мындайчы. Паровоз каякта паровоз айдамак элем депчи мындай. Тамашалап койду окшойт дегендейчи. Эми азыр айт. Бул кайсы жылы айтып атат? Мен ал кезде 20-21 жашта болуп калдым, азыр 30га чыктым. Ошол кезде ушул нерсени айтты. Ошол кезден баштап изилденип бул жолго аттанып түшүп, ушул жолдо адамдардын баардык аң сезим менен иштеп, психология менен иштеп. Ошол бир жолугушуудан кийин эле ушуга дагы ынанып калдыңызбы? Катуу ынандым буга. Анан сиз азыр ошо соц тармакта карасам Чубак ажы менин устазым, Чубак ажы батасын берген деп чыгарат экенсиз да. Бул раматылык Чубак ажынын атын өзүңүздүн жеке кызыкчылыгыма колдонуп атам деп ойлобойсузбу? Жок, андай кызыкчылык жок. Эми баягы болгон акыйкаттыкты айтабыз да. Ал устаз деген башка да. Ал сиз илимге сүйрөп минткен адамды устазым дейт. Ал сиз бир эле жолугуп ушул жолго түшө бер деп койгонун устазы, манан батасын берген деген туурабы? Жок, эми устазым деген эмес, мен баягы устаз деп айтабыз, эми баарыбыз эле илим берген кишилердин баарын устаз деп айтабыз. Андан кийин мен устазым анын алдында окудум деп айтпайм да, баягы жол көрсөтүп койгон. Мен ошо соц тармактан байкадым, атын көп колдонот экенсиз да, Чубак ажыбыз, анан кийин Чубак ажыга окшошсуң дешет деп. Эми анын туугандары көрсө, аны жакындан билгендер көрсө, туура эмес кабыл алып, анан сиз ошол нерсе менен элге өзүңүздү Чубак ажыдан илим алып, ошокто окуган адам катары, ошондон тарбияланып чыккан адам катары көрсөтөт экенсиз да өзүңүздү? Жок, андай нерсе өтө мындай башка багыт көз караш менен болуп калат. Аны мен ачыгын эле айтып кетейин. Бул нерсени баягы өзүм окугам анан деп ал кишини айтпай, мындайча айтканда ал кишинин кандай десем, баягы багыт берген нерселердин баардыгын, ушундай алымдарыбыздын багыт берген нерселердин баардыгын сөзүн угуш керек, ушуну кабыл алыш керек деген маани маңызды айтам өзүмдүн оюм мененчи. Мисалы үчүн алымдардын бир сөзү дагы бул жөн эле бир жерде каларлык жер эмес. Ушу бир сөз менен азыр ушундай элге, журтка жардам бере турган болуп атабыз. Анан кийин ал сөзүн пайдаланыштан максат эмес. Бул нерсе баягы элди өзүмө тартыш максатында эмес, сиздин жанагы ой пикириңизди туура түшүндүм окшойт. Өзүмө иштетип атабыз, пиар катарында кылып дегендей. Андай нерсе эмес. Мен эмнеге мынчалык ал кишиге ушундай жүрөгүм менен берилип калган нерсеси бар. Анткени мен бул нерседен аябай кыйналгам. Ушул мен жолума түшөрдүн алдында. Даже кандай десем, ушул оорудан тажаганымдан даже кандай десем, өзүмдөн тажап калгам. Бул жашоодон тажап калгандай дейличи. Жашсың, оюң ар нерсе келе берет, бул жашоодо тажап калды, ушу будан көрө өлө эле калган жакшы дегендей моментте турган кезде мага бул нерсе жашоомду оболтуп өзгөрткөнгө шарт берген. Ушул келишиме түрткү болду дешиңиз керек экен. Анткени эми Чубак ажы сизге окшогон миңдеген адамдар менен жолугуп, миңдеген адамдарга кеңешим берген да. Анан түрткү болуп. Сөзсүз ошол оорунун шифасын түшүрөт деди. Ар бир оорунун дабасы бар. Ар бир оорунун дарысы бар. Аллах Таала ушул Чубак устазыбыздын жаткан жерин жайлуу кылган болсун. Аллах Таала ошол кишини бир себепчи кылып мен ушул ишке келгенмин. Ошол кишинин айтуусу менен мен ушул иште ушунчага чейин жеттим. Эле дамла чок дамла окшош бала экен деп. Мен ал киши тууганым эле да. Ал кишиге окшош киши бирок сен биринчи жолу көрүшүң киши эди сен.
Эми шариятта рахматул чуак устасыбыздын жообу бар. Тамыр кармаса, диагноз койсо тамыр кармап, чөп менен дарыласа зыяны тийбейт, барса боло берет. Мындан сырткары биз менен Instagram баракчасынан жазышып жатып, мени бул жолго устатым Чубак ажы салган, батасын берген деген. Азыр ал сөзүн таанып жатат. Демек, эч кандай устаты болгон эмес, тамыр кармап чөп менен дарыла деп да айткан эмес. Ушундан улам Чубак ажыны дагы көрүндө тынч жаткырбай, өзүнүн пайдасына колдонуп жатат десек болот. Ошол тамыр кармаганды баштаганда эмне болуп баштап калдыңыз? Бул ар жактан келген касиетпи? Бул ал жактан келген мындай касиет. Мындай айтканда, бул нерсени тамырды кармап адамды сезе билиш бул өтө чоң нерсе. Бул эми элестетсеңиз, эми ошону кантип баштадыңыз? Акылга сыйбай турган нерсени эле тамырга кармап эле эчтекен билбей туруп эле баштасаң кандай нерсе болот? Анан бул нерсенин бардыгында тамырды кармадык, мейли ысык суугун билип атабыз, мейли жүрөгүн кагышын билип атабыз, мейли ушунун баарын аныктап сезип атабыз. Бирок эми ошол нерсенин кайсыл жерлеринде, мындайча айтканда, орусча айтканда косяк бар, кайсы жеринде оору бар, ошол нерсени ушундай сезе билиш керек болот. Анан кийин ушул нерсеге өзүбүз шыктанып иштеп баштадык. Эми тамырды кармап өзүбүз шыктанып иштеп баштадык. Ар кандай баягы китептерди окуп, именно ошо Кытай медицинасынын баягы китептеринен окуп, көрүп, кантип сезет экен, кандай орган, эмнелер бар экен деп, точкалар кандай болот экен, ошонун баардыгын илим окуп отуруп, анан кийин уже баягы берилген нерсе бар экен да, баягы окуган нерсе менен берилген нерсе. Анан тамырды кармаганда Кудайга шүгүр, баягы Алланын берип койгон нерсеси, баягы жалганга эмес, башкага эмес, Кудайга шүгүр, ушунча кишини көрүп атабыз. Күндө ушундай киши туура диагноздорун коюп бергенге, туура айтканга, ал адамдарга бирде мон иче бер дегенден максатта эмес, ал адамдар ошол оорудон аягып чыгып кеткенге, эми анын бүгүнкү келгени эмес да. Ооба, түшүндүм. Тамыр кармап атасыз да сиз. Ушул мен тамыр кармоо касиети меники экен дегенин качан, кантип түшүндүңүз? Ошол айтып атпаймынбы, бир Чубак ажы ушинтип айткандан кийин, ушул тамыр кармаганга урушат элими жакта. Ушундай болгон дегенден кийин, анан ушул мен уже тамыр кармап адамдарга жардам берсем болот экен. Деги эле өзүм деле эмес, мендей болуп ооругандар канча. Мен өзүм деле аяксам болот экен, жардам да берсем болот экен. Эми бунун аркасынан ушу жардам берейин деген максатта чыккам. Анан ошол нерсени түшүнгөм, мен жардам беришим керек экен дегенди. Биринчи кимдикин кармап көрдүңүз? Эми биринчи келгенде кандай болду? Мага мен баягы укалоо, массаж ушуларды жасайм. Ушулардын баардыгын ушала кармап баягы ушалап, антиминтип, билесиң туз экен, бул жериңизде мындай экен, омурткаңыз мындай экен, бул жерде бутуңуз мындай экен, бул жерде вывих бар экен, тайып калган экен, мындай экен деп, андан кийин ушинтип баягы кишилерге массаж жасадым башында. Андан кийин уже өнөрдү курчутуп алып кетип аттык. Анан Алланын берип койгон нерсеси экен, алдыга салып кетип атабыз да. Анан игла терапияны, башкасын, массаждын точно игла окуш керек. Аны эми өзүм эле массаж, игла терапияны да кыласызбы? Ооба, өзүм эле ушинтип кылып көрүп көрө бербей баягы кандай деп коет, баягы орусча айтканда бирдекени кылып көрөт го, бир немеге подопытный кролик деп коет. Ошондой кылбай, баардыгын окуп үйрөнөйүн деген максатта. Массаждын башкасын, игла терапиясынын баардыгын көрүп, ушунун баардыгын булардын баарын окудук, үйрөндүк булардын баардыгын. Колду көтөрүңүзчү. Не болду? Жакшы кол, мындай ооруйт эле да көтөргөндө. Азыр көтөрүлүп калды. Сен Костоправ деле болуп кеткенсиң го. Колуңузду көтөрө албай алдыңыз беле? Монтип көтөрө албай алдыңыз беле? Көтөрбөйт экен да. Колумду көтөрө албай анан кийин кызым болбойт, мана барып бассаңыз болбойт деп атпайбы? Машалла. Кандай болду? Жакшы болду. Осы кезин Костоправтарында жумуштун алып болду. Жок, мен өзүм негизи Костоправмын. Койчу. Анан мануальный терапия, анан хижама кылам өзүм. Өзүм капайт этем, өзүм каналам, өзүм укол саям. Ай, талантына. Колго ток барбы? Москвадагы мекендештер, эгер илдет жабышып, жаныңыз кыйналып жатса, Ваш доктор А клиникасына келиңиз.
Бул жерде оорунун оозун баскан тажрыйбалуу дарыгерлер кам көрөт. Ал эми заманбап жабдуулары дартыңызды так аныктап берет. Хирург, терапевт, стоматолог, гинеколог, уролог жана лор дарыгери бар. Ошондой эле балаңызды сүннөткө отургузуп, дартты аныктоочу анализдерди да тапшыра аласыз. Кубанычбек Алибековдун Ваш доктор А клиникасы Москвадагы ишенимдүү жана абийирдүү клиникалардын бири. Измайловская метросунун жанында 3 Парковая көчөсү 12 дарегинде жайгашкан. Сиз ушул медициналык билимди окугансызбы бир жактан? Ооба. Каяктан окудуңуз? Кара Балтада бар. Азыр бул гостук эмес, частный. Кара Балтада медколледж бар. Аталышы кандай? Аталышы азыр аталышын унутуп калышык да. Медколледж бар. Бул өтө Кара Балтада өтө чоң хирург болгон бул киши. Ким деген? Новиков беле ошону кошуп коёкчу азыр, неме кылып. Новиков. Новиков. Ошол Новиков колледжи деп коюшсак болот, мындайча айтканда эле. Чакан окуу жайы. Канча ай окутат ал жакта? 3 жыл 6 ай окулат. Ал жерден баягы бул эми баягы высший эмес. Фельдшерскийди алдым ал жактан. Лечфак. Лечение кылганга. Фельдшер, лечфак. Фельдшер башка, лечфак башка да. Ошо баягы фельдшерлик наамды алдым. Мен баягы адамдарга услуга көрсөтүп, адамдарды караганга баягы фельдшер кызмат кылат да, кызматчы. Качан тапшырдыңыз? Дипломуңузду көрсөк болобу ошол? Диплом көрсөк болот. Мындай эле көрөбү? Мына ушул колледжден алган дипломуңуз ушулбу? Колледжден алган диплом ушул. Буну 2025 буну бүткөм. Так. 2025 3 февраль алдыңыз. 10 күн мурун эле. Былтыр алган буну. Мен анткени бул неге бул жактарга окуп, бул жактарга аракет кыла баштадым буну. Анткени бизде баягы закон түрдө президент келбедиби? Президент келгенден кийин 2025 бүтүп атам. 2024, 2023, 2022лери ошол баягы президент келип антип ментип баардыгын барып мыйзамдуу болуп баардыгы атканда баардыгы окуш керек, баардыгы высший алыш керек, баардыгы средний болуш керек, баардыгында деп атканда машта окуп тапшырганбыз. Сиз 2025-жылы 3 февралда алыпсыз буну. Так, тапшырган жылыңыз жазылып да кайсы жеринде. Буну 3 жыл 6 ай окудум дедиңиз, э? 3 жыл 6 ай окудум. Фельдшер дейт, по специальности лечебное дело. Эмне себептен жогорку билимге алган жоксуз? Эми баягы кандай десем, мен бул жерде да окуп жүрүп атканда Кара Балта менен Бишкек, Кара Балта Бишкек болупчу, өтө кыйналдым бул жерде окуп жүргөндө да. Анткени аябай кыйынчылык болду. Элди дагы көрүш керек эртең менен. Же кечинде көрүш керек. Ошондой болуп калды да. Мисалы үчүн эртең менен саат 4тө намазга туруп алып, элди кабыл алып алып, анан кийин кетчим да. Кайра. Андан кийин мен таң атпай көрчүм мурда. Таң атпай 3төрдө, 4төрдөчү. Анткени мен өзүмө карачым. Андан кийин уже элдерди кечкиге жылдыра баштадым. Өзүмө ылайыктуу. Бул дипломун көргөндөн кийин окуган жайы Новиков эмес, Николай Пирогов атындагы колледж экени белгилүү болду. 3,5 жыл барып келип, билим алган окуу жайынын аталышын билбей жатса, чын эле окудубу же жокпу деген күмөндүү ой жаралбай койбойт. Эгер убактысы тар болсо, эмнеге Бишкектеги эле окуу жайларга тапшырган эмес? Кара Балтага каттадым деп жатат. Анан калса менин дипломум бар деп тынбай мактанып жүрөт. Ассаламу алейкум. Хейтерлерге жооп. Бул кишинин диплому барбы, бул киши окуганбы, окуган эмеспи деп. Мындай нерселерди окубай туруп, мени иштетпей туруп, анан биз элдердин баардыгын күнүнө 100-150 кишини кабыл ала бербейбиз туугандар. Ушунча кишинин баардыгы мээси иштебей калгандар эмес, мээси тоңуп калгандар эмес. Диплому жок дегендер, кечирип коюңуздар. Мен фельдшермин. Дагы да окуп жатабыз. Ушунун баардыгын күнү-түнү окуудабыз го. Изденүүдөбүз го. Ошол убакта эч кандай билимиңиз жок туруп, медициналык кантип эл көрүп аттыңыз? Баягы ушул касиет, баягы берилген нерсе кыргыз
кыргызча баягы көрүп аткан нерселерибиздин баардыгы Касиетке таянуу. касиетке таянып эле баягы эл ошого ишенип келип атат баягы элдик дарыгер деп ошол нерсе менен анан биз өзүбүздү развитие кылып окуп аттык көрүп аттык анткени мен бул жерден өзүм эле эчтекен окубай эле чыгып калбастан баягы Ибн Синанын китебин көп окуйм. Ибн Синанын китептеринен көп нерселерди алам, көп нерселер үйрөнөм. Ибн Синага кайра кайтып келели. Сизде азыр орто билим бар экен. Азыркы мыйзамдар боюнча элдик медицина менен алектенүүгө жогорку билим керек. Туура. Жогорку билимиңиз жок, азыр иштеп атканыңыз мыйзамсыз экен да. Мыйзамсыз дегенден алыспыз. Анткени мен буну мыйзамга ылайык биз 2003 жыл мурун ОСО кылып ачканбыз. Буну анткени мен окууга тапшырып ачканда эле буну мыйзамдуу кылып ишти алып барайык. Жок эми ОСО ачтыңыз ОСО аха. ачтык. ОСО ачкандан кийин уже бул жерге биз врачты коюшубуз керек. Биринчи эле врач бул жерде ушул кагаздарды ушулардын баарын окуп туруш керек. Баардык информациялардын баарын билип туруш керек. Аны врачтан үйрөнүшүбүз керек, врачтан алышыбыз керек. Эми мен баягы лечфакты, фельдшерди окугандан кийин мен врачтын алдынан кийин болушум керек. Врачтан кийин. Туурабы ошон үчүн мен врачтан кийинмин. Бул жерде фирмага баардыгына ушу врач катталган берди. Жерде врачым бар менин өзүм. Ким деген врач чакырсак болот? Болот. Чакырып көрбөйлү врачты менен? Ал врач высшее образование алган. Самаспы. Сизден сурайлы деп атабыз. Бул жакта сиз бул жакта врач катары эмне кызматты аткарасыз? Мен дистанционно онлайн иштейм. Убактым болгондо бул жака келип, диагноздарды айтып берип турам. Расшифровка кылып берип турам. Онлайн иштейсиз. Ооба. Мондой сиз кайсы жакта окугансыз? Мен КРСУнун медик факультетин бүткөм, ФУФту, ординатурамды ФУФтан бүткөм. Багытыңыз кандай? Семейный врач. Семейный врач. Ооба, терапевт. Анда сиз жогорку терапевт, врач экенсиз. Ооба. Мондой аракеттерин туура эле деп эсептейсизби? Ооба, бул билими бар Замир Акжолбековичтин дагы. Фельдшерский билимдери бар, азырда окуп атат. Фельдшерский билим менен бирөөгө дарылоону дайындаса болобу? Жок, мен диагноздарды айтып берем. Замир Акжолбекович экөөбүз сүйлөшөбүз. Кандай дарыларды айтыш, бадыларды ичиш керек экенин биз чогуу чечишебиз. Чогуу чечишебиз. Ооба. Чогуу чечишебиз. Замир мырза, чогуу чечишебиз деп атасыздар. Мен сиздин инстаграмыңызды байкап турам. Түз эфирге чыгасыз, стористер аркылуу жооп бересиз. Бирөөлөр менин тизем ооруп атат, бирөө меники лицевой неврит болуп атат, мен гинекологиялык жактан ооруп атам десе, ошол жерде туруп эле кел дагы могу дарыны ал ич деп атпайсызбы? Ооба. Катышпайбыз. Анда кандай болуп калат аныңыз? Сиз эч кимди көрбөй туруп, бул нерселердин баардыгын баягы онлайн боюнча, эми баягы окуган ушундай нерселер боюнча, андан кийин бул жактагы киши ушулар боюнча менин баягы менин ишим бул, жеке ишим. Анткени ар бир оору келет бизге. Ар бир оорунун методикасы болуш керек. Ар бир врачтын методикасы болуш керек. Анан народный медицинада методика ким жазган эмес мен билбеймин. Бирок мен өзүмдүн народный медицинада методикам бар. Эпилепсия менен ооругандарга окопник, ежовик, мордовник дегендер бар. Ушуларды ичиш керек. Кардицепс, рейша дегендер бар. Фокус деген бар. Ушуларды комплекс кылып ичсеңиз, иншалла аягат Алла шифасын берсе эле. Лицевой невритке бадамдын майын сүйкөйсүз. Артро крем деген бар, ошону сүйкөйсүз бизде. Анан торпедияны тындырбай ичесиз. Результаттар бар. Жолдошуңуз давление болуп жатса, нормадин, кардицепс, берберин, торпедия дегенди ичиңиз. Иншалла. Ичиңизчи биринчи иншалла, байкабай. Айтасыз анан. Замке деп 2 айдан кийин. Гепатит С менен ооруйт, бирок бала эмгизет, торпедия ичсе, иче берсе болот. Оюнда бар болсо да болот. Иче берсе болот. Сиздин касиетиңиз болсо, сенин көзүңөн билип атам, же тамырыңан кармап туруп билип атам, сенин бул жериң ооруп атат экен деп туруп айтсаңыз болот эле. Сиз аркы жактан бирөө жазып атат. Сиз кетпей турасызбы? Сиз аркы жактан эле бирөө жазып атат. Мен бутум ооруп атат, мен лицевой неврит, мен мондаймын деп. Ал балким ошол оорусун өзү билбей эле өзүнө өзү диагноз коюп айтып аткандыр. Сиз айтып атасыз, келип туруп могу дарыларды ала бер деп. Ал келгенден кийин кагаз менен келет.
Ал бул жерге кагаз менен келет. Ал мында биз ушуну айтабыз, соцсетте айтабыз. Анткени ал эмне үчүн антип айтып калып атабыз? Анткени ар бир адам сизге жетпей атабыз, кире албай атабыз деген киши көп да. Анан мындай эле айтып койчу, анан ушу эмне дарылар бар ушул ооруларга дейт. Андан кийин аны билиш керек, эмне дарылар бар экен. И анын методикасын түшүнүш керек адам. Ошол ооруларга эмнелер кетет. Анткени мен практика жолу менен ошол ооруларды күндө жүздөп көрөм. Ошол эле оору. Түшүнүктүү. Эми ал аркы жактан туруп айткан протоколуңузду көрөлү. Булардын баардыгы мисалы үчүн гастрит. Ушул нерселер буларды сыртка көрсөтпөйбүз, сыртка көрсөтө албайм. Анткени бул методика, бул өзүмдүкү. Анткени буну Жок, гастритти кантип? Гастрит мынакей. Корень солодка деген бар. Масло черный тимин, андан кийин дальше калгандар болду. Сиз врач экенсиз. Мондой протокол, ушундай протоколдо ушундай жазылабы? Бул народный медицина. Народный медицинада болот. Ушундай эле болуп протокол жазылса болобу, э? Жок, бул ак кагазга эле жок, бул өзүмдүкү бул. Мен жазып атканым. Өзү жазса деле. Мен ага аралаша албайм да. Сиз врач катары ушул жерде экөөбүз ишебиз, менден кеңешет деп атасыз. Бул жогорку билими жок экен. Ал сиз кеңешип бирөөгө дары берип атканда, кеңешип атканда протокол жазганда кеңешпейби? Протокол эми элдик дарыгер болгон үчүн аны өзү түзөт. Бул сиз билесизби, адамдын анатомиясын окудуңузбу? Ооба, окуганбыз. Окуганбыз. Каяктан кантип окудуңуз? Адамдын анатомиясы боюнча атлас китептерибизден, ошондой эле биз бул жерден Ибн Синанын китептеринен, бул жолу будан и ушундай эле китептерден адамдын анатомиялары боюнча Ибн Сина китептеринен мен мисалы үчүн көбүнчө сырткараак жүрүп калганда, башка жакта жүрүп калганда только окуйм. Мен такой китеп менен. Анан өз алдынча чыгып алып эле, башка кылып эле антип минте бербейбиз да. Мисалы үчүн могул китептерде болот. Мисалы үчүн ар бир чөптөрдүн жазылгандары болот. Бул китептердин баардыгын бир эле жөн эле бирөө жазып чыгарып койбойт да. Буну ким жазган? Бүттүк нерселердин баардыгын, мисалы үчүн ушул китептердин баардыгын ар бирөөсүндө мынакей ушундай нерселердин баары жазылат. Булардын баардыгын окуп, булардын баардыгын жөн эле бир нерсени чыгарып эле баягы эл дарылаш бул болбойт да. Эми кичине акыл эске башкасына окуш керек. Китептерден, мисалы үчүн азыр айтып атасыз, Ибн Синадан окуйм десе, Ибн Синада адам бөйрөгү ооруп, гемодиализ алып калса, эмне кылып дарылаш керек деп жазылып турат. Ошол жерден тапып бере аласызбы? Ибн Синада бөйрөгү ооруп кала турган болсо, гемодиализ алып аткан болсо, эмне кылып дарылаш керек деп турат. Бул жерде Ибн Синаныкында китебинде бул жеринде бериле турган болсо, ушуну дальше 2-чи томдон 3-чү томдон окуйсуң. Мага бир пунктун тапып бере аласызбы? Ошо бөйрөгү ооруганга кантип дарылаш керек дегенде. Анткени кечегиде сиз бирөө гемодиализ алып атам, башталдым десе, ошого деле дары жазып айтып атасыз да, могу дарыны ич деп. Диализден чыккандар болгонбу? Менин мага подписка болуңуз дагы, анан видеолорумдун баарын шашпай көрүп чыгыңыз. Гемодиализ алып жатсаңыз, жана гемодиализ ала тургандар, жана гемодиализге түшүштүн алдында турсаңыз, нефрологко кайрылып жатсаңыз, Раво, Торпедия жана Жантак деген чөптү ичиңиз. Раво, Торпедия, Жантак, Торпедияны ичиңиз, иншалла Алла шифасын берсин. 1 жылга чейин токтотпоңуз. Саламатсызбы? Бөйрөгүңүздө туз болуп жаткан болсо, корень подсолнуха, артишок масланы алып иче бериңиз. Корень подсолнуха, артишок масло, анан сууну көбүрөөк ичиңиз. Иншалла 2 ай ичсеңиз ушуну кетип калат буюрса. Таба албайт окшойт, кийинкисине чөбөрөлү. Болсо, убакытты кетирбей. Бул жерде полный баардыгын жазылып турат да. Кайсы жерде? Мынакей. Язва в желудке дейт. Мен бөйрөк эмес, бул ашказан, язва в желудке деп турат. Мен жок, ушинтип жазылып турат деп сизге пример көрсөтүп атам. Сизге именно почканыкы бул деп аткан жерим жок мен сизге. Мен сизге ушу язва деп мына ушинтип жазылып турат. Ушуларды окуйбуз деп атам. Ушулардын баарын окуп, аки лечение полный баардыгын, желудочник, кишечник баардыгын, ушулардын баарын ушинтип бүттүк жерде Жөн эле коет окшойсуң да, кийинки өтөрөлү. Бул Ибн Синаны канчанчы кылымда жазган? Ибн Сина бул Ибн Сина эми 500 жылдан ашып калды бунуку. 500 жылдан ашып калды. Бул bizde болсо китептерин окуп атканыбыз 1956-жылкы китептер могул чыккан
чыккан китептери Өзү боюнча. негизи анын ошо кайсы кылымда жашап өткөн бул? Ибн Сина. Ибн Синанын так. Тактым эсине унутуп калдым азыр. Сиз ошо Ибн Синага таянат экенсиз, ушуларды окуйт экенсиз. Анан Ибн жок дегенде Ибн Сина кайсы кылымда жашаган, ошол жөнүндө маалымат болуш керек да. Азыр кичине сүрдөнүп неме болуп калдым да кичине. Эми аны уйкудан ойготсо деле биле турган нерселер да. Замир Акжолбекович Ибн Сина мындан 500 жыл мурда жашаган деп туура эмес айтып жатат. Ал те орто кылымда 980-жылы туулуп, 1037-жылы дүйнөдөн өткөн. Ибн Синанын эмгектери дүйнөлүк медицинада чоң ачылыштарды жасап, азыркыга чейин колдонулуп келет. Бирок бул элдик дарыгердин ошол улуу инсан кайсы доордо жашап, китептерин качан жазганын билбегени таң калтырды. Башылап аткан гепатит немеге дагы берилет. Жировой гепатоз, боорду тазалап чыгат. Салмас беже, суроо алсак болобу? Жүзүңүз көрсөтпөйлү. Эмне дары алып атасыз? Мен 2 жылдан бери лечение алып атабыз баламды жүрөгүнөн. Жана кайненем, өзүм апам жакшы байыгып атышат да, жүрөгүнөн, зообунан уктай алчу эмес. Анан баламдын да жүрөгүнөн порок деп срочная операция дешкен балдар эмелер. Врачтарчы. Анан айрыгып атабыз да, порок болчу да, 2 тешиги бар. Кичирейип атат кадимкидейчи. Өзүм ичип атам. Азыр жолдошума дары алдык. Жакшы. Канча сомдук дары алып атасыз азыр? Азыр 16750 сомго алып атам. Кимге алып атасыз азыр? Азыр жолдошума эле алып атам. Анын кандай ооруларына? Муун ооруларына, анан ушул бооруна. Ошол жакшы. Биз эме ишенип келип атабыз. Балам айыккан үчүн келип атабыз да. Эмне деген дарыларды алдыңыз? Аргон, торпедия, ошо көбүнчө ушуларды эметебиз да, колдонобуз. Салмас беже. Бир аргон деген дарыңыздарды алып көрсөк болобу? Ооба. Бересизби? Бул ушул дары канча сом турат? 7650 сом турат. Мунун ичинде 2 айлык капсуласы бар. Анамайз менен комплект. Бул каяктан чыгат? Өзбекстанда. Сертификаты менен бардыгы, документтер бүт таза. Бул кайсы ооруларга берилет? Бул сөөк ооруларга берилет. Сөөк оорунун бардык түрүнө берилет, грыжага ичилет. Бул дарылардын кыргызча аннотациясы барбы? Ооба, бар. Кайеринде? Так, бул жагы өзбекче экен. Орусча. Каерде турат кыргызча? Кыргызчасы азыр даярдалып жатат, азыр өзбекчеси менен орусчасы даярдалып жатат азыр убакта. Жок, сиздер буларды кыргызча аннотация болмойн киргизсе болбойт да, кантип атасыздар? Булардын өздөрүнүн сертификаттары бар да. Азыркы кыргызча которулмасы менен бул жака жете элек бизге, бирок чыгып атат да азыр. Таң калыштуу го, бул кыргызча котормосу болгондон кийин кириш керек да Кыргызстанга. Жокпу? Аны Замир Акжолбекович менен Жок, сиздер сатуучу катары билбейсиздерби? Бизге келет эмедепчи, уже котормосу чыгып атат деп айтылат, ошол боюнча эле. А так өзбекче, орусча түшүнүктүү эле болуп турбайбы? Кеп мындай өзбекче түшүнбөгөн, кыргызча түшүнбөгөндөр бар, анан мыйзамдар бар. Мына аннотациясында кыргызча жок экен. Орусча менен эле өзбекче экен, Калгандарын Замир Акжолбекович өзүнөн сурасак болот. Бул жакта канчадан бери иштейсиз? Ачылгандан бери иштейм. Ачылгандан бери? Бул дарыларды кандай негизде сатасыздар? Назначение мененби? Ооба, Замир Акжолбекович назначение кылып берет, ошол назначениясы менен анан кайсы нерсени жазып берди, ошону түшүндүрүп беребиз, кандай кылып ичиш керек экенин. Жазып берген боюнча эле сатасыздар, Ооба, жазып берген боюнча, анан өзүнүн методикасы бар. Бизде окуткан методикасы бар да, момундай. Кандай? Ошолорду кайсы ооруга кандай кылып кайсы дарыны бериш керек деген эмелер бар. Ошолор менен да беребиз.
кайсы ооруга ушуларды өзү жазып берип койгон. Мисалы үчүн сырттан бирөө келип деле мен грыжам бар десе, могу дарыны ич дей бересиздерби? Грыжам бар деп айтканына ишенбейбиз. Анткени деген ал кайсы жеринде бар экенин өзү да билбейт адам. Бизге эме алып келет, заключенияларын, анализдерин алып келет. Анан биздин өзүбүздүн врачыбыз бар, ал карап берет. Анан ошондон кийин анан беребиз. Мисалы үчүн мен тизем какшап келип атат десем бересиздерби, бербейсиздерби мага дары? Какшап келип атканда эмнеге какшап келип атат? Может, сиздики воспалительный процесс жүрүп атат, же болбосо артрит, артроз, ар кандай да эме муун оорулар ар кандай болот да. Ал өтүп келмейинче биринчи УЗИге жөнөтөбүз. Түшүп келиңиз, МРТга түшүп келиңиз деп айтабыз. Ошончо беребиз. Ошо карап туруп, бул протокол эмненики? Бул Замир Акжолбекович өзү эме кылып берген бизге, кайсы ооруга кайсы дарыны берсе болот. Азыр мына ишемический инсульт дейт, биринчи ай. Десе, ошол кайсы дарылар деп атасыз? Мына Инкабилоба, бул болсо нервный системаны оңдойт. Бул биринчи айында ичилет. Дискария кавказканы берсек болот, конский каштанды берсек болот, зверобой. То, что эмне жазылган, ошону беребиз. Ошого карап туруп эле бере бересиздер, Сиз өзүңүз фармацевтика боюнча окугансызбы, билимиңиз барбы? Бар. Окуп атам. Окуп атасызбы эми? Ооба, сертификаттарым бар, бирок Жок, негизи ошо фармацевт катары окугансызбы, окуган эмессиз? Окугам. Кайсы коллежде, университетте? Азыр пока неме государственный окуп атам, эмелерим, сертификаттарым бар. Сертификатты канча окуп алдыңыз? Сертификатты 1-2 ай эле окуйт да өзү. Ошо кайсы жактан окуп? Азыр бул последнийдин эменики Москваныкы берилди. Алтайский крайдыкы. Алтайга барып окуп келдиңизби? Жок, онлайн окудум. Канча убакыт окудуңуз? 1 ай окудум. 6 ай, Бир эле ошо сертификатыңыз барбы? Жок, андан мурун да окуган, бир 3-4 жыл мурун окугандарым бар. Кайсы жакта? Нутрициолог дегенди окугам. Фармацевт эмес экен да ал. Фармацевтти азыр окуп атам. Фармацевтти эми окуп атасыз. Азыр кайсыда окуп атасыз? Азыр московский немеде онлайн окуп атам. Онлайн? Ошондой бар экен, фармацевтиканы онлайн окутса болот деген. Продолжительный немеде окуп атам да азыр. Жок, сиз биринчи ошо фармацевтиканы окуп бүтсөңүз, анан продолжительный окусаңыз болот да. Сиз эч кандай фармацевтикалык жок деген орто билимди албай туруп кантип продолжительный окуп атасыз? Орто билимди окуп атам мен. Азыр нутрициологмун мен. Мен фармацевт боюнча сурап атам. Нутрициолог деген. Фармацевт бул деген дары эмес да. Фармацевт окуп бүткөндөй. Мен нутрициологмун. Мен нутрициолог деген ошол именно чөптөр менен иштеген адис болот. Ушул жерден токтой туруп, нутрициолог чынында эмне менен алектенерин айта кетели. Нутрициолог бул туура тамактанууну үйрөткөн жана организмге керектүү азыктарды тең салмактоого жардам берген адис. Ал эми дары чөптөрдү даярдап, аны менен дарылаган адисти фитотерапевт деп атайт. Демек, бул жерден бизди алдоого аракет кылды. Же нутрициолог эмне менен алектенерин билбейт деген шек жаратты. Фармацевтика это дары. Аяка деген химикаттар да кошулат. Ошон үчүн ал фармацевт болуп окуп бүтүп анан ошону иштесе болот. Бул жакта болсо бул чөп болот атпайбы, кантип анан? Чөптөн дары жасаса болбойбу? Чөп эми бул деген табигый болот атпайбы? Чөп нутрициология деген бул чөптүн эмеси боюнча окулат да, натуральный боюнча. Кайсы эмеге сизге кайсы витамин жетишпей атат. Ошол боюнча болот да. Бул витамин жетишпеген, кошумча баттар жөнүндө ал башка кеп. Сиздер мына жерде гепатитке берип атасыздар, ишемический инсульт деп атасыздар. Витамин болот атпайбы? Чөптүн ичинде дагы ошол витамин бар да. Чөп деген биз эмне үчүн тамак жеп атабыз? Ооба. Тамак жегенде ошондо биз витамин алабыз. Любой тамактын ичинде биз витамини бар нерсени жешибиз керек. Ошондо сиздердики бул жерде витаминдер элеби же дарылар, чөп дарыларбы? Чөптүн ичинде бизге керектүү нерсени биз ошо жегенде анан кийин ошону усваивать этип, сиңирип анан кийин анан организмге жакшы нерселер барып атпайбы? Сиңип атпайбы? Кан аркылуу сиңет да. Сиз тамак жесеңиз деле ошол деле дары. Туура тамактансаңыз. Нол боевая матка дейт, бул эмнеге берилет?
бул неме женский жакка. Женский жактагы мисалы воспалительный процесс болсо, трубалар жабылып калган болсо, ошолорго жакшы жардам берет. 1500 сом дейт. Мына кыргызча жазылган жагын сена менен жаап салыпсыздар, Жок, ал неменики эле жазылган. Ошо кыргызча могу жерде эмне экенин жазылганын билем, мына жерге кыргызча Жок, жок. ал адреси эле. Щербакова эле. Үстүндө эмне эле? Ошо кайсыл неме? Мисалы үчүн орусчасында мына жакта жазылып турат, курамычы. А сиздер буну Бул сена менен орусча эле жаап жазылган, салыпсыздар. кыргызча жазылган жок. Биякта да яна адрестер эле жазылып турат. Кыргызча жазылбайбы? Бул Замир Арыкжолбекович деп өзү турат да. Буну дарыларды каяктан алып келесиздер? Бул завод жасап берет бизге, Светолета деп. Биякта илинип турбайбы немелер, сертификаттар. Сыртта илинип турат го, ошол боюнча, ошол негизде жасалып келет. Завод жасап берет бизге. Замир Акжолбековичтин немеси боюнча. Методу боюнчабы? Методу боюнча, заказы боюнча жасап беришет. А мына эмне дейт? Электро. Бул мужской жакка жакшы. Мужской жакка? Мужской жактын, вот потенция болуп атканда, күч ал жок болуп атса, ошону ичсе болот. Эже сизден сурасак болобу, сиз бул фармацевтика жаатында билимиңиз барбы? Кандай? Жок, мен өзүм медучилищени окуп бүтүрө албай калгам. Андан кийин курста окугам. Медицинский курс бар го, 2 айлык. Ошону окугам. Кайсы багыт боюнча? Меники общий сестринское дело. Сестринское делону окугансыз. А медучилищада кайсы багыт боюнча окуп бүтпөй калдыңыз? Ошону бүтпөй калгам. Общий сестринский делону бүтпөй калып, бул жака жумушка кирип, ошол 2 айлык курсту бүтүргөм да. Каерден? Бишкектен. Кайсы мекемеден? Level Group деген бар го, ошо. Дары чөптөр жөнүндө, булар жөнүндө Бизге сабак өтүлөт да. Мен бар сертификат эме боюнча. Ошол фитотерапия боюнча, чөп боюнча. Фитотерапия боюнча. Аны каяктан алдыңыз сертификатты? Ушул жактан алам да. Ким окутулат да бизге? Ким берди? Жана Лето Света окутулганда. Жана. Азыркы, мынакей сертификаттарыбыз бар. Бериңизчи ошо сертификаттарды көрөлү. Неме кылып атса, ошонун баары окутулуп бизге сертификат берилип атпайбы? Ошол өзүнүн дарысы боюнча Чуроева Майрам сизби? Чуроева Майрам о том, что она прошла курс, 40 сааттык курстан өтүпсүздөр, Светолета, основа нутрициологического обеспечения, применение иных пищевых добавок, көрүп атасыздар, То есть изучен ассортимент пищевых добавок, иных пищевых продуктов, порядок изучения применения имеющих противопоказания. 40 саат окутуу эле ушундай сертификаттарды берет экен. Анан кийин ушул жерде дары сатуу боюнча отура беришет экен. Ар бир заводтуку бар да өзүнүн товарлары. Ошол товарлары боюнча окуткан сертификат. Кайсыга кандай берсе болот. Кайсыл чөптү кайсыга кошсо болот. Ошо боюнча окуганбыз да бул. Бул ошондо бир эле Светолетаныкын сатасыздар бул жерде? Ооба. В основном ошону Светолета. Аргонч? Аргон эми ал башка фирманыкы болот. Ал Өзбекстандан келет экен. Ал Өзбекстандан. Аны да окутту беле? Ал боюнча да? Эми ал эме бир эле болуп атпайбы? Бир ал муун ооруларга эле кетет. Торпеда да Өзбекстандан келип атпайбы? Ооба, ал бир эмеге эле кетип атпайбы, ал боор ооруга. А бул Светолетаныкын көрдүңүзбү канча көп? Муун бар Светолетан. Ошондо торпеда менен аргон эле Өзбекстандан келет, калганы Алтайдан келеби? Алдан башка оор. Түшүнүктүү. Бул манты марала дейт. Панты марала. Буну эмнеге берет? Бул эркектерге күч кубат берет. Көбүнчөсүн муну спортсмендер алат. Анан эркектерге потенциясын көтөргөнгө тоже жардам берет. 3300 сом экен ушул, Буну канча күн ичет? 1 айлык курс. Онун сыртында эч нерсе жазуусу жок экен, мен алсам кантип колдоном? Биз айтып берип атпайбызбы сизге? Биз окутулган жана Светолета мынакей жазылып турат. 1 чай кашыктан, мынакей 1 чай кашыктан 2 муун честе турат. Кыргызчасы жазылбайт. Кыргызчасы бар беке. Которулган. Мынакей кыргызчасы, мен кагазын кошуп берейин, ушу менен алып чыгып.
чыккан жери кайсы жерде? Мына жерде барбы? Каяктан чыкканы? Кайеринде? ичилишин кыргызча фото беребиз да. Ошол жердин астында калып калды да. Канам жокпу? Жазылганы. Кайерден чыккан каяктан ошол чапталып калган да үстүнө. Мисалы үчүн мен билбейм да эми баары Света Летаныкы экенин. Чапталып калган экен. Мына баарын эле чаптап коюптур го, адрес көрүнгөн жерлерди. Мына көрүп атасыңар жакындан. Баарын эле адрес чапталып турат. Бул жерге чапталган себебичи бек. Бул жака ичкен немеси инструкциясы. Бияка Жок, мен адрести сурап атам, каяктан чыкканын. Ошол именно. Могу жака чаптаса болбойбу ошо сен аны? О, адрес жаппай. Барып кен адрес. Мисалы үчүн мен ушу Панты Марала дегендин каяктан чыкканын билиш үчүн, Именно Панты Марала. Панты Мараланын каяктан чыкканын билиш үчүн мен ушудан эле окуп алышым керек да. Же могу жерде жок экен каяктан чыкканы. Бар тең Света Летаныкы. Эми аны сиздер айтасыздар да, мен ошону бул жактан ынанышым керек да, Света Летаныкы экен деп. Ошол сирисаңыз, бирөө сирип салыңыз. Сам чоң сирип алайын. Сирибиз. Мына эми көрүнүп атат. Мына адрес Осо Света Лета, Россия, Алтайский край, город Барнаул, улица Бабуркина, дом 7, офис 402 дейт. Сайт аптека Алтай.ру. Изготовлено по заказу, организация занятия Осо Замир Кахраман. Замир Кахраман деген сиздердин компания, Осо. Ошонун заказы менен Алтайда жасалды деп атат. Түшүнүктүү. Ушундай кылып коюңуздар да. Бунукучу. Анда эле сирисаңыз. Бунун дагы адреси жок. Ошол үстүнө чапталып калган экен. Сен чаптап салган туура эмес чапталып калыптыр. Кийинкисин эске алабыз. Так, бул 4600 сом экен. Бул эмнеге струя бабра дейт? Неге дары? Да, мужской сила берет. Жана тестостеронду көтөрөт. Мужской воспалительный процесс болсо, предстательный железада ошого берилет. Күч да берет. Күч берет. Буну канча ичет? Эми негизи чөптү деген 3 айдан өйдө ичиш керек да. 3 айда адамга организмге топтолуп туруп, анан кийин жардам бере баштайт. Бул канча жетет? 1 айга? Ичеби, сүйкөйбү буну? Ичет. Сууга кошуп ичеби? Сууга кошуп ичет, 1 чай кашыкты. Бул эмнеге кетет? Бул өзгөчө аял кишиге жакшы болот. Жана фригидный деп коет го. Аял киши көп күйөөсүнө жолобойт дегендей. Ошого мындай эме ачат да. Калоону ачат. Көбүнчө энергия. Калоону ачат. Энергия берет аял кишиге. Бул возбуждать дегенди айтып атасызбы? Эркек киши да ичсе болот. Энергия алыш үчүнчү. Көбүнчө ошо аял кишиге берсек жакшы эме болот да муну. Буну алыш үчүн аялдар эмне кылыш керек? Кандай болуп калганда келиш керек? Ошол күйөөсү менен мамилеси жакшы болбой атканда, жакшы каалабай атканда келип сураса бере бересиздерби? Ушундай болуп атат десе. Ал эми анализ жок эле эме кылса болот, алса болот. Анализ жок эле. Мындай оорураак болсо, мисалы миома, киста, мастопатия андайлар болсо, анда анализ тапшырыш керек, УЗИден өтүш керек. Бул энергия алыш үчүн эле ичилип атпайбы? Желаниям кетип калды деп келгендерге эле бере бересиздер. Эмнеден жасалат бул? Женьшенден. Кыргызчасы эмне бунун? Ошо кыргызчасын билбейт экенмин. Женьшен деген. Женьшен сүрөттөр тартылып турат өзүнүн эле эмеле. Бунун эмеси жокпу, кыргызча жазылганы? Кыргызча эчтеке жазылган жок. Бул Россиядан келип атпайбы? Кыргызстанда сатылып атпайбы Россиядан келсе? Сатылып атат. Ал боюнча Замир Акжолбековичке эме. Жок, сиздер бересиздер да эми. Биз эмнени
коюп берсе, кандай кылып жасап берсе, ошону айткан боюнча сатабыз. Замир Жалбекович кандай кылып рекомендация берсе, ошо боюнча сатылат. Анан кыргызча түшүндүрүп беребиз дагы отурганда. Мондай CD тиссаларыңызды дагы интернетте көрсөтөт экенсиз. Муну Российский Федерация буну ким берген? Мына не деген такыр эле түшүнүксүз го. Елена Корсун, учебно-оздоровительный центр дейт. Бул жерде ассоциация чоң центрлар бар да, мисалы үчүн Россия ушундай центрлар ачкан. Окуу жай. Именно народный медицина боюнча. Именно ушундай народный медицина боюнча, мисалы үчүн менин дагы баягы келечекте максатым ушундай да. Ушинтип баягы элдик дарыгерлердин баардыгында ушундай сертификат ушулардын баарын алып фитооздоровительный курс дейт, ошону окутсуз, а? Бул эмнени түшүндүрөт? Фитооздоровление полный баардыгын ошо чөптөр менен ден соолукту чыңдоо. Фитооздоровление деген чөптөр менен деген түшүндүрөт, а? Расширенный курс. Биринчи базовый курсун окутсуз, 72 саат. Кийин 144 саат расширенный курс дейт. Эми буларды барып ошол жака баягы окуп катышпасаң, булар жөн эле өткөрүлбөйт да. Бул жерде өздөрүнүн баягы документальный катташ керек. Анан ушунун негизинде ушулар менен Москвада иш алып барыш керек. Ошондо сиз 72 саатты 24-жылдын 10-ноябрынан 25-жылдын 31-мартына чейин окудуңузбу? Ооба, бул баягы барып келе бересиң, өзүңө карапчы. Убакыт айтасың да. Барып келип, барып келип. Сиздин убактыңызга карап алар окута береби? Ооба, ал жерде ошондой услуга көрсөтөт. Учебно-оздоровительный центр Елена Корсун дейт. Национальная ассоциация народной медицины деген мындай. Андан кийинки суроо. Сиздин демек жогорку билим жок. Орто билим менен эле кабыл алып атасыз. Ооба. Бул элдик медицина деген дарыларды каяктан алып келесиз? Бул дарылар менен кантип жасап калдыңыз бул дарыларды? Эмнеге таянып жасайсыз? Бул дарылардын баарында эми баягы китептен полный алабыз. Андан кийин кайсы китептен аласыз? Ибн Синан китебинен алабыз. Жана ошондой эле фитотерапия боюнча жазылган китептер бар. Ошондой биология баардык нерселерден алынат. Эми булардын баардыгы ушундай эле бир эле нерсесин ала турган болсок, мисалы зверобой. Зверобой, бул чөптүн женшен деген бар баягы. Ушулардын баардыгын. Женшен деген кыргызчасы эмне? Женшен. Баягы алтын тамыр, ошондой эле баягы биздеги кыргызчасын жакшы эме кылбайт экен. Баягы кичке кыргызча немелерде так. Бул жактан булардын аннотациясы барбы? Аннотация? Не аннотациясы? Иче турган жолубу? Аннотация полный баардык булар. Аннотация деген барбы? Жок, мен дарын өзүндө болот. Дарын өзүндө да болот. Анан кийин ондай баардыгынын кагазтары бар. Эми бул аннотациясынын баардыгы, мына могулардын баардыгы эртең менен бир капсула 2 мал ичилет, полный баардыгы ичет. Анан бул жерде лекарство эмес, бунун полный баардыгын канчада сакталыш керек, ушунун баардыгы турат. Аннотациясы мына ушулар эле. Кыргызчасын бизде берде буга чыккан эмес. Анткени биз буну Алтайдан өндүрүп чыгарабыз, Барнауылдан. Анан кыргызчасын биз монтип кошуп берет бизде аптекага келгендер. Ушун лапоктукун. Лапоктукун. Колдон ыкмасы, азыктык. Аннотация дегенде бүт немеси жазылат, моундай турат, даректери болуш керек. Бул жерде жок экен даректери. Жок. Бул жерде даректердин качан чыкканы жок. Даректердин баардыгы качан чыкканы бу жакта жазылып турат. Бул жерде ичүү тартиби ушулар эле берилет берди. Нет, Кыргызстанга баардык келген товарлар түшүнүктүү болуш үчүн кыргыз тилинде да чыгыш керек да. Аннотациясы, башкасы, дары болбосо да башка товарларда кыргыз тилинде да келиш керек да. Ооба, кыргызчасын мындай кылып беребиз биз. Жок, эмне, могуга чапталыш керек. Азыр бул мисалы үчүн жоголуп кетсе эмне болот? Бул түшүп кетсе эмне болот? Эми кандай түшүп кетсе эмне болот деген. Эми түшүп алган адам, буну мондай упаковка менен алган адам эми колдонбой жоготпой ичет да ушунусун. Так. Буну мисалы үчүн бирөөлөрдөн сатып аласызбы же өзүңүз ушу дарыны ойлоп тапкансызбы? Жок, булардын баары сатып алабыз. Булардын өзүңүз ойлоп тапкан дары эмес. Жок, ойлоп тапканда бул кандай женшен деген чөп өзү бар болсо. Жок, сизде эми дары чөп бар. Эми ал женшен деген чөп талаада өсөт.
Ана мен айтып атам да, сиз касиетим бар, элдик дарыгермин деп атасыз. Анан кийин өзүңүз ошо женьшен деген чөптөн монтип капсула жасап, монтип сатса болот экен. Капсуланы менин сиздин методуңуз менен жасалдыбы деп атам бул. Ооба, булардын баардыгын ушинтип сатса болот. Булардын баарын мындай эми башка тараптарды көрүп атасыз да, рассыпной чөптөр менен мындай эле сатылган. Мисалы үчүн биз деле мурда кап менен башка менен алып келип, антип сатканбыз. Антип иштеген мен ишимдин башында. Анткени анын баарын Кыргызстандан чогултуп, антип тигиден алып, будан алып, анан тиги чөп керек болуп атат, куркума керек болуп атат, чеснок керек болуп атат деп эле ушунун баарын алганбыз. Адванчик керек болуп атат, ушул керек болуп атат депчи. Анан ошентип алып сатканбыз. Анан кийин уже эми заман өзгөрүп атат. Уже жаштар чөп демдеп отурбайт. Мисалы үчүн капсула ичет. Капсула ичет. Анан кызматтагылардын баардыгы эле ушундай суранат. Мына бир эле болсо салып койгон болбойбу? Ушундай жокпу? Муну демдеп отуруп 5 чөптү тизип алып отурабыз бул жерде, 5 литрди деп. Андан кийин уже идеяларды ойлоно баштадык. Капсулага кантип салсак деген ойлоно баштадык. И андан тышкары анан буну мен Россияга барып окудум да баягынча. Фитотерапия боюнча, ушулар боюнча. Ушуларды окуганда ал жерде үйдө жаза болот деп жазылып турат. Сам может дома делает. Сертификаттабы? Ооба. Домашним условия может он приготовить деп баягы полный бонун баардыгы Кастирне жазылып турат, в домашних условиях можно деп. Жок бул жерде эч кандай домашний условияда болсо деген. Ушул жерде баардыгын өзү чыгарса болот деп полный баары бар да ушул. Каеринде? Жок. Ушул нерсе менен анан бул менен ушул негизинде анан чыгарып баштадык. Анан кийин уже келишимдер түзүп баштадык. Ушул чөптөрдү чыгарган. Анткени бизге чейин чыгарып келишкен. Фармакология, аптекада, башкасында ушу чыгарып келишкен. Андан кийин анан ал кишилер менен келишим түзүп, ал кишилер менен баарын сүйлөшүп, андан кийин булардын баарын чыгарып баштадык. И андан кийин уже биздин мага эле ошол эле адванчик керек болсо, мисалы үчүн мага ушул керек болсо, ушул адванчик керек, ушундай процент менен, ушундай болот. Эми ал жерде буну бир эле киши капсулага салып упаковка кылып чыгара бербейт да. Бул алар лабораториядан өткөрөт, бунун протоколу болот, башкасы болот. Ошол кагазтардын баарын даярдап берет. Анткени ал жерден Барнауылдан жазап, антип, Алтайдан жазап, анан буну жөн эле салып жибербейт да машинадан. Анын баары декларация менен, кагаз менен келет, анын баары таможнядан өтөт, анын баары регистрация болот. Кыргызстанда. Андан кийин регистрация болгондон кийин аны келип налоговый берден КамАЗды ачып берет. Могу келди, ушу баланча числодо деп. Анын баарын печать басат. Андан кийин биз киргизип базага. Андан кийин буну сатка чыгара алабыз. Түшүнүктүү. Эми протоколдорун көрөлү анда мыналардын, Кыргызстанга кантип катталган? Протоколдор Кыргызстанга келгенде Кыргызстанга регистрация болгону. Каяктан регистрация болдуңуздар мынага? Регистрация болгону бизге ким регистрация кылып берди? Бизге департаментке полный баарына кайрылганда пищевой добавкага, тамак ашка биз регистрация кылып бербейбиз болгону налогко кирип атат. Бунун мондай кагаздар бар өзүнүн, ЕСтин ичинде соответствиясы бар өзүнүн кагаздарынын. Келиңиз көрөлү. Так, берки ошо ЕСтин кагазтарын алдырчы. Могу ар бир товардын чыкканы. Кайсы жакта чыкканы, Кыргызстанда эмне болуп катталганы? Ооба. Азыр ошону берет. Бул болсо тияктагы ушул света летода чыгарылган полный бардык паспорттору. Так, паспорт дейт. Наимя Сафора Амела экстракт. Цвет лета дейт. Нет, бул мондой монучу азыр кантип катталган, каерде аларды берет. Бул жөн эле кагаз экен. Бул баягы айтып атпаймынбы, ар бир чыккандын бир немеси болуш керек да. Паспорту. Ушундай паспорттору бар. Ошо паспорт мындай болбойт да, номерлери болуш керек. Азыр ошонусун алып келет. Регистрацион номерин азыр алып келет. Бул мындай өзүнөн чыгарып аткандары. Мисалы үчүн биз бу жерде ушундай 220дан ашык чөп чыгарабыз деген кагаздар да бул. Ушунча чөп бар ушул жерде деген. Сиз сурап аткан нерселер бар да. Элиңиз бирөөнү чыгарып бериңизчи көрөлү. Так. Бланк согласования дизайн макета.
Могу дизайнер сиз жасайсыздарбы? Ооба. Мына сыртына чаптаганды. Ага. Доверенность, орфографическая корректность. Нет, бул Жок, мына дизайн экен. дизайнын чыгаргандан Бул сыртына чаптаган кагазыңыздардыкы экен. Алтай, Барнаул, полный. Протокол испыттериңиз ошону? Так, протокол испытания дейт. Бул эмнеге болгон протокол? Испытательная лаборатория ООО стандарт качества дейт. Ошодон өтүптүр, э? Бул кайсыл өтүп атат ошондо? Сырье для производства биологических добавок на основе пантов морала марки Алтайский заготовитель. Кана ушел неме? Пищевой продукции. Испытуемый, да, образец соответствует в безопасности пищевой продукции. Так, мынау мисалы үчүн бул испытание болуптур, сыноодон өтүптүр. Лабораториядан бул ошондо кайсы дары? Пантамарала деген. Так. Мына жерде жазылып турат, сырье для производства биологических активных добавок на основе пантов морала марки Алтайский заготовитель дейт. Маркасы Алтайский заготовитель болуш керек экен. А бул жерде панта морала деп турат. Панты морала деп турат. Бул башка бул эмес экен. Ушул Алтайский заготовитель деген барбы? Марки Алтайский заготовитель деп жазылып турбайбы? Бул жерде жазылып турат маркасында, могул жерде. Не, марка деген мына панты морала деген. Могул жерде полный баары жазылып турат. Анын баардыгы берди мынакей. Полный адреси, полный бүттүгү. Жок, адреси жөнүндө кеп болгон жок бул жерде. Моунун аталышы бул жерде лабораторияда аталышы Алтайский заготовитель деп лаборатория жүргүзүлүптүр. Панты морала деп эмес. Мынакей, ошо панта морала деп чыгарган да. Мына панта морала деп чыгарган. Алтайский заготовитель деп туруп маркасы могул жерге чыгыш керек да. Бунуку. А бул жерге бул менин брендим үчүн иштеп атат ал. Бул жерде менин ордум туруу. Бул менин сиз такыр түшүнгөн жоксуз. Муну панты мораланын ордуна Алтайский заготовитель деп жазылыш керек деп турат менде. Заготовитель бул жерде жазылат. Алтайский заготовитель деген. Сиз имя Моуну айтып атпайбы? Марка заготовитель деп атасыз. Жазуучу киши деп атасыз. А жазуучу киши могул жерге жазылат. А качан бетине жазыш керек панта морала? Могул жерде ошентип жазылып турат. Мен башка жактан айтып аткан жокмун. Жок, ошол заготовитель Алтайский деп атат. Анда Алтайский заготовитель деген жерден тап бериңизчи. Тап бериңизчи мына жерден. Алтайский заготовитель дегенде. Жок да. Полный баардыгын азыр бизде сайт иштелип чыгып атат. Ошол жерден баары чыгат. А буда биз үчүн бар. Бул жерде кагаздар могул жерде да бар. Түшүнүктүү. Эми жанагы Кыргызстанга келип катталган документтер. Исследование лаборатория, ЕС боюнча полный кагаздар бар. Бул эмне экен? Фармацевтический завод Гален, основанный государственный регистрационный номер, концентрат пищевой растительным сыры, норма 1 деген барбы сиздерде? Заявитель, фармацевтический завод Гален, изготовлено по заказу ООО «Свет лета», договор контракт. Бул «Свет лета»дагы фармацевтический завод Гален дегенден жасатабы? Өзү жасабайт? Өзү жасайт деп атпадыңыз беле? Так. Анан концентрат пищевые растительным сырье. Декларация. Бул ошонун эмненин декларациясы болот? Декларация. Кайсы дарыныкы? ЕСК полный бардыгына ушул пищевой растительным сырье норма 1 деген бар. Норма 1. Ушул, ушул экен. Ушул менен эле Кыргызстанга алып кире бересиздер. Ушу менен ЕС боюнча, таможенный союз боюнча алып келинет. Кыргызстанда эч жерде катталбайт. Кыргызстанда катталбайт. Каттаса каттайт буну. Анын боюнча катталы биз буга эчтеке бербейбиз деп жооп берген атпаймынбы? Анткени сиздерде кагаз тургу ЕСК бар лабораторияга буну кайсы лабораторияга өткөрөбүз кайра деген ачык эле. Эми бардыгы өткөрүлсө, бардыгы ЕС боюнча турса, нормативтерин баары турса. Түшүнүктүү. Эми сиздердин могул аргон дегениңиз ала берсем болобу, Аябай көп реклама болгон, көп ичкен, колдонгон нерсе
дары экен бул. Бул аргонду эмне үчүн колдонушат? Суставтарга колдонушат буну. Суставтарга колдонушат. Дагы? Артроз, артрит, полиартрит деген ооруларга колдонушат. Каяктан чыгат бул? Бул мынакей азыр сизге кагазын көрсөтөйүн. Барбек анакы. Бизде ушундай кагаз көп. Тинтовка аргон капс. Так, мындай чыгарып көрсөтөлүчү. Аргон деген биологически активная добавка дейт. Курамында эмнелер бар бул аргондун? Имбир, бул жерде деле полный бар жазылып. Имбир, бул жерден деле чогултуп берсек болот. Себелник деген бар. Жок, аргондун курамы ушул. Себелник деген чөп бар. Ушул жерде имбир бар, куркума бар, А, Б, С витаминдер бар болчу, алардын баарын алып салдык да. Полный бардыгын. Ушул эле чөптөр бар. 3 чөппү, э? Экстракттар бардыгы. Лапуха, корень лапуха. Ноулда? Мята. Үч эле чөп эмес, бул жакта толтура нерсе бар экен курамында. Сиз үчөөнү эле бар дедиңиз. Экстракт себелник, экстракт брусник, брусник, ушулар бар. Экстракт окопник дейт, экстракт куркума, экстракт валерьянка, экстракт лавровый лист, витамин В6, витамин В9, витамин В1, витамин D3, витамин К2. Эми бул жактан для реализации населения в качестве биологически активной добавки. Бул бат экен, э? Бул бат. Бул баттар Кыргызстанда катталыш керек. Кыргызстанда келген мынакей катталганы, полный бардыгы. Кантип катталды бул Кыргызстанда? Катталган номери бул жакта да жазылыш керек. Декларация соответствия. Бул катталган мынакей бардыгы. Жок, мага катталган документтин Кыргызстанга негизи бүт келген дары баттар Кыргызстанда могу менен катталды деп көрсөтүлөт. Бул жерде ушул таможняга келип, катталып, кирип. Жок, таможня эмес. Бул не дейт? Аврус Республика Узбекистан, Ташкенттен келиптир. Бул декларация товара дейт. Мен насчет регистрации сурап атам. Регистрациясын кайсы жеринде болду экен? Кыргызстандан каттайт да бул баттарды. Бат экен да бунуңуз. Белгилери пищевая продукция деп атасыз. Бар эле азыр. Негизи бар. Аныкы. Ушул каякта экен, ошо кагазды сурап коелачы. Негизи регистрация болуп катталган. Анткени пищевой добавканы бат болуп аткан нерсени катташ керек. Мондай травинный болсо, травинный чөптөр болсо макул. Бул бат азыр немесин кагазын беришет. Таап беришет. Кыргызстанда катталган таап беришет. Ичин ачып көрөлү. Муну ачып чыгара берсек болобу? Чыгара беребиз. Так, ноул капсула, э? Ушунусу бар. И бир мази менен экен, э? Ага, майсы бар ичинде. Ушунун баасы мази 2500, капсуласы 5150 экен. Экөөнү 7750-ге сатат экенсиз бир коробканы, э? Түшүнүктүү. Буну ким жасап берет бизге? Буну Арус Farm деген компания жасап берет. Мына ушул сизге көрсөтпөйм, жардам берем. Арус Farm көрсөтөт экен. Полный производитель. Могу. Ушулар жазып берет. Бунун эмеси жокко, аннотация кыргызча. Кыргызча баттар кирип атканда бүт сиз врач билесиз да, бүт бат, дарылар келгенде аннотация кыргызча кошо жазылып, катталып, анан Кыргызстанга кириш керек. Эгер аннотациясы кыргызча болбосо, катталбаса, чек арадан өткөрбөйт.
Анда сиздер кантип өткөрүп атасыздар деген Мен суроо жаралат. документация жөнүндө айта албайм. Мен өзүм жумушум. Негизи процедурасын билесиз да? Дарылар Жок, мен ал кыргызча жакты билбейм. аннотация жазылыш керек. Кыргызча аннотациялары бардыгы бар. Анткени могул кагаз жазылган эмес, кыргыз аннотациясынын бардыгы жазып, жанагындай кылып салып ана беребиз да. Ноуда жокко, ноуга жазылыш керек деп атам. Ооба, ошондой нерсеси бар жазылганы. Аны чыгарышкан. Бар азан бар сизге коробканын ичинде жок болуп атпайбы? Тактап берет аны бар. Мен аркы сатуу бөлүмүнөн дагы көрдүм, жок ал жакта дагы. Тактап берет аны баарын сизге. Бар баарын. Торпедага да көп сунушталгандар торпеда экенсиздер да. Бул дагы чөп бул. Чөп? А бул эмне ооруларга жакшы? Бул эми баягы баарын эле ичип кете берсе болот, мисалы үчүн грипп противовоспалительный. Анан бир суроо теги сураныч. Мен лицом экранга чыкпаса, мен религиозныймын, мен семьямдагы каршы бул нерсеге. Жок, сиз каршы деп атасыз. Бул жакта врач болуп иштеп атасыз. Жок, эми баягы анан кийин ошончо элге жоопкерчилик алып иштеп атасыз. Анан эмнеге чыгарса болбойт? Жок, мен жоопкерчилик сиздер үйүңүзгө барып, жеке жашооңуз жөнүндө маселе эмес. Жок, ооба. Просто мен лицом чыкпаса, мындай жооп берем баардык нерсеге. А лицом чыккан болбойт. Жүзүн жаап. Дагы макул болбойт. Мен үй бүлөм да макул. Эми диний боюнча азыр Эми диний көз караш дегенде, диний көз караш эми ошо динге жабын алып ушинтип өргөн болобу? Жооп берем, просто лицом чыкпасын. ошентип коюңуздар. Менин суранычым ошол. Биз аны карап көрөбүз. Анткени сиздер коомдук элди кабыл алуучу жайда иштеп атасыздар да. Анан элди кабыл алуучу жайда иштеп атасыздар. Баары ачык болуш керек. Онлайн иштейм. Жок. Болгондо жооп берем. Теги телефондон онлайн жооп берем. А убактым болгондо мен бул жака келип турам. Консультация берип окутат да. Шунатан бул жерде жоопкерчилик сизде дагы болуп атпайбы? Бул Замир мырзада жогорку билим жок экен. Менин врачым бар, жогорку билимдүү врачым бар. Ошо менен кеңешем, ошол мен билбеген нерселер билет деп атат. Анан камерага чыкпайт да, биз сүйлөшкөндөрүбүз, просто мен сурап. Камерага чыкпайт. Сиздер күнүнө 10 адамдарды дарылап атпайсыздарбы? Ооба, дарылап атабыз, бирок мен лицом жоопкерчилик камера. Макул, аны карап көрөбүз. Бунун курамында эмнелер бар? О, курамындагы эле баягы эле ошол биздеги эле чөптөр, эрмен, ушулар эле имбир, Сиздин заказыңыз менен болуп атат да. Так, эмнелер бар курамында? Женшен, ошол имбир, ушулар эле бар. Адванчиктин тамыры бар. Адванчиктин тамыры, женшен, имбир, тамыры, имбирдин тамыры бар. Үчөө болду. Калган составты айта албайм. Калган секрет. Жок, биякта жазылып турат, ал секрет эмес. Эми ал да ошол жерге жазылып турган, ошону окуп коюңуз болду. Болду. О, ушулардын баары бар. Дерюзанын бүчүрлөрү бар. Анан мята бар. Бунун немеси барбы? Аннотациясы. Коробкасында бар. Коробкасында бар. Көрсөк болобу? Коробкасын алып келип койгоч. Жакта болду. Буну ким жасап берет? Ушул ошо Арус фарм ушулар. Бул кантип катталган бизде? Жок, азыр ушулар жанагы айтты го сизге, катталгандарын алып келип берет. Бу жерде Өзбекстандын өзүнүкү экен да. Жок, ошо бул деле мындай катталыш керек да. Ушунча жыл иштеп атасыз, дарыларды берип атасыз. Эл мындай мени жаман көрбөңүз. Сизге ишенген адамдар толтура экен, жүздөп, миңдеп саналат экен. Ошолордун алдында сиздин дагы жүзүңүз жарык болсун деп атам. Сиз чын эле мен да ошону каалаган. Ушул тажрыйбалуусузбу, чын эле ушуга көзүңүз жетеби, ошонун баарын айтып бериңиз деп атам. Так. 10 күн колдонуу сунушталат ачылгандан кийин. Даярдоо тартиби. Бул Кыргызстанда эч жерде катталган эмеспи? Дареге, Кыргызстанда катталган жери. Бул бизге катталган бул. Ошол кагаздардын азыр Жок, мына сыртында сыртында катталган номерлер болуш керек да. Жок, анын сыртына, бунун сыртына базылган эмес, бунун сыртына. Бунун сыртына базылган эмес, буну биз мындай чыгартканбыз. Мындай мыйзам боюнча сиздер мындай баттарды алып келерден алдын мамлекеттик органдарга барып, саламат сактоо министринин алдындагы барып туруп, мен мондай дарыны алып келген атам, же дистрибьютер болгон атам деп туруп, бүт документтериңиздерди көрсөтөсүздөр. Ооба. Анан ошол жактан текшерип көрүп туруп айтат. Мынаке, бул ушул документ катталса болот деп сиздерге номер берет. Эми таможнядан алып өтүп атканда аннотациясына сыртына ушул номерди жазып туруп, анан кийин алып келе бер дейт. Ооба. А сиздерде жок экен андай. Эгер мондай жок болсо, бул контрабандалык жол менен келеби деген ой. Жок, андай контрабанда эмес. Кандай ушунча кагаздарды ушунун баары келип контрабанда деген Жок, мен мондай документ жогунан айтып атам да. Муну
бияктан биз чыгарганбыз муну коробканы. Анткени бул PDF формат эле бизге берилген, азыр буну мындай сизге чыгарып койгонбуз. Коробкасын бияктан жасадыңыз. Ооба, коробкасын бияктан жасаганбыз. Но пакетин дагы бияктан жасадыңыздарбы? Ооба, ушуну Пакетин дагы бияктан жасадыңыз. Ооба. Ал жактан булар сырье болуп келип атат. Сырье болуп келет болгону. Ичинде чөп өзү эле. Ооба. Сырье болуп келет бул. Эгер андай болсо, бул жактан жасап атсаңыздар, анда бул жактан производитель катары сиздер каттабашыңыздар керек. Ооба, ошол производитель ошонун бардыгын киргизип койгон. Дары чыгарганга немеңиз барбы? Лицензия ушу торпеданы, аргонду сиздер өзү жасайсыз атасыздар. Жок, аргонду жасабайбыз. Торпеданы ушактан жасайбыз. Торпеданын коробкасын чыгардым дейм. Коробкасын, пакетин чыгарам дедиңиз. Анда сиздер дары производитель болуп каласыздар. Коробкасын чыгарсабы? Сиздерге мондай типографиядан коробкасын чыгарсабы? Сиздерге сырье ойдон келеткен. Сырье ойдон келеткен. Сырьену пакетке салып, коробкага салып жасаганды өндүрүүчү деп атайт. Жок, пакетке салып бунун пакетин биз жасап беребиз дедим тияка. Жөндөткөндү. Сиз азыр айтпадыңыз, мен ушул жерде өзүм жасайм деп. Сырье болуп келип атканын айтып аткан жокмун. Азыр сиз мындай рассыпной бөлүнүп келет атасызбы сыртына? Жок, ноул ичиндеги чөп өзү келет. Пакетке мен салам, коробкага мен салам деп атасыз. Пакет менен могун баарын биз бердин жасап беребиз атам тигилерге. Бул пакеттер жасап беребиз атам. Мен сиздин сөзүңүздү түшүнгөн жокмун азыр мен. Могуну кантип мен бердин салып бердин упаковка кылбайм муну бердин. Сиз ошентпедиңизби азыр? Анда сиздер коробкасын жасап берсеңиздер, кайсы производитель ошого макул экен, мен сырьену жасайм, сен мага пакеттерин жасап бер деген. Эч жерде андай болбойт. Өндүрүүчүнүн өзүнөн чыгыш керек. Өндүрүүчүнүн өзүнө сиз документтериңизди берсеңиздер, өндүрүүчү ушуларды кошуп жасап бериш керек. Мен Замир Акжолбековичке дарыларды жиберип атам, ошонун заказы менен жасалды деп чапталыш керек. Ооба, ошонун баардыгы жазылгандар бар да, ошонун кагаздары бар. Мен кагаз мына, болгон кагаз ушуда жок экен. Өзбекстан деп калдыңыз. Өзбекстан жана Кахраман деген ал жакта дагы элдик дарыгер бар экен. Ал менен кандай байланышыңыз бар? Эми ал менен кызматташып иштейбиз. Ал менен ал дагы баягы көп нерсени билет. Аныкы эми баягы образование жок медицинский. Мындай эле табып болуп элге таанылып чыккан соцсет аркылуу эле блогер катары эле сиздер сыяктуу эле болуп таанылып чыккан элдерге. Ошол менен кызматташып иштеп, ал жакка барып, бул жакка келип кеткен бир жолу. Zamir tabibni uyiga filial ochyapmiz. Hozir borib adreslar va telefon nomerlarini qo'yamiz. Zamir tabibni uyi shaqqarib ketasizlar xullas, tushundilaringizmi? Kasalliklar ofitsialniy dilerimiz Qirg'izistonda. Bemalol murojaat qilavering, ofitsialniy dilerimiz. Bundan-da ko'proq dorilar keltiramiz, xudo xolisa. Murojaat qiling. Братья и сестры, мы едем в Ош. Людям помогать. Просто не болейте и все. По воле Аллаха мы поможем. Кахрамаге, спасибо вам за то, что вы в Кыргызстане вот так помогаете, сердце искренне помогаете. Кахраман деген, Дилфуза деген да бирөө экен. Ошолор менен чогулуп отуруп алып, элдерди кабыл алыпсыздар Ошто. Ооба, Ошто кабыл алганбыз. Кабыл алып, ошол чагылыпсыздар. Ал эмне себептен бул жакта кабыл алып жүрөт? Же сиз андан үйрөндүңүзбү? Жок, мен айтып атам, мен табып болуп жанагындай болуп чыкканбыз. Андан кийин эми кандай десем, бул жакта мен чыгып атсам, ал жактан ал чыкты. Андан кийин сүйлөшүүлөр болду ортобуздачы. Мен келип кетейин, сен келип кет. Сенин ушул баягы чөптөрдү, бизден чөптөрдү, мисалы үчүн 6 айдын ушул чөптөрүн бизде калайык өзүбүзгө. Ушул нерселер мисалы үчүн Арус Фарм деген компания ошолордон келген да магачы. Кахрамандыкы бул. Кахрамандыкы эмес, бул башка фарм компания. Кахраман предлагать этип, көрсөтүп, ушинтип жүргөн да, буну чыгарып. Анан булар менен мен өзүмчө жеке өнөктөш болуп, булар менен келишим түзүлгөн. Ушундай алмашуулар болгон ортодо. Биздин бул дарыларыбыз, чөптөрүбүздүн бардыгы барат ал жака, алардыкы аргондор бизге келет дегендей. Бул жактан да чөп жөнөтөсүздөр баларга? Булар барат да, 6 айдан кетет аякачы. 6 айдан прямо эле кетет. Ошондо Замир менен кандай байланышыңыз бар? Өнөктөштүк байланышыңыз бар? Өнөктөштүк мындай эле. Сиздин Осо, Замир жана Кахраман деп аталат экен. Эмне себептен ал Замир жана Кахраман? Бул долясы барбы сиздерде? Сизди үйрөткөн үчүнбү? Эмне себептен компанияңызды Кахраман деп атадыңыз? Баягы Замир Кахраманды экөөбүз баягы чогуу кызматташып иштейбиз дегенбиз. Экөөбүз чогуу кызматташып иштейбиз, чогуу келип бияктан аласың, бияктан иш кылабыз деп. Андан кийин
Андан кийин эле кандай болду? Бизде баягы мыйзамдардын баары күчүндө кирип иштеп антип баштаганда мен баягы окуу менен ушу менен алек болуп баарын документтештирип, кагаздарды алып, ушунда баштадык да баардыгын. Мунун баарын Россия менен келишим түзүп, тиги менен тигинин аргонун кагазы ушинтип баштаганда баягы дипломго келип такалып токтоп калдык. Ага чейин биз баягы фирманы берип койгонбуз. Замир кахраман деп иштейбиз, антебиз, мынтебиз деп. Экөөбүз иштейбиз деген экенсиздер да башында. Анан башында экөөбүз иштейбиз, экөөбүз кылабыз буйруза. Сен келип, мен барып дегенде Казакстанга, башка жактарга барып иштейбиз дегендей болгон. Андан кийин баягы дипломум менен аныкы жок болуп калды, башка болуп калды. Андан кийин уже мен келе албайм, мен бара албайм. Уже мен дагы требовать эте баштадым. Сен закондуу түрдө киришиң керек экен бияка. Жазылып, фирмага катталып, мен ушундай элге келатам, ушундай жоопкерчиликти алам деп. Анын билими жок экен медицина жаатында. Медицина жок экен. Ошон үчүн кайра бир повторный чакырып антип албадык. Ошондо сиз эч кандай билими жок, блогер болуп жүргөн эле бирөөнү деп атасыз да. Ошондой адам менен иш баштап, ошондой адамды Кыргызстанга алып келип, билими жок адамды. Жок, анан мындай кантип ошону алып келип алып иштеп, ошо менен чогуу иштейм деп кантип неме кылдыңыз? Жок, ал жоопкерчилиги бар да. Билим бар, баары бар. Иштеп атабыз мына Өзбекстанда, мынакей мондай болуп атабыз деди. Анан кийин аны келди. Келгенден кийин эми анын основной жанында жүргөнү баягы Дилфуза деген аял бар, эжекебиз. Ошол врач, чоң врач, бир эки гинекологду, анан ошол невропатология ошол жакта да алган. Жанында постоянно жүрөт ал киши, анын жанында. И ошонун негизинде келген ал өзү. Көбүнчө ошо кагаздардын баардыгын ошо биздин врачтар деп боло эле ошентип окуп берип, баарын түшүндүрүп берип, бул мындай экен деп айтат да ал. Жанында ошон үчүн экөө. Сиздин баягы ишиңиз мындай чыныгы адис экениңизден ошол дагы күмөн жаратат да. Кахраман менен иштешип аткансыз, кахрамандын кандай видеолор чыгарып атканын көрүп атабыз. Анан ошо менен азыр деле өнөктөш экенсиз, могу дарыларды ошолор аркылуу алдырам деп атасыз. Эч бир дары жөнүндө түшүнүгү жок адамдар менен иштешкениңиз. Азыр өнөктөш эмесмин. Башында биз документке чейин келип атканда мен келген. Келип иштешебиз, мындай кылабыз, ушундай кылайык, анда фирма ачайык дегенде макул фирмага ачсак ачайык, давай иш кылайык деди. Андан кийин айтып атпайбы, бул жерге документ ачканда деле силердин үстүңөргө врач керек, силердин үстүңөргө ушундай керек, баардыгы мыйзамдуу жүрүндө мындай деп бизге жооптор келе баштаганда уже алар болсо кийинки сапарда уже биз деле айттык, уже келсең, анда кандай эртең мен бир да жоопкерчилик болуп калат экен. Диплому жок эле бирөө келип, элди дарылап атканына Замир Акжолбоевич алып келип ушинтип коюп атат Кыргызстанга деген. Анткени башында мындай келди да, блогер катары келди, көрсөттү, антип ооба элдин баардыгы ошондой талап менен чакырды анычы. Ошол экөөңүздөр чогуу баштап, экөөңүздүкү деп, анан ал жактан Өзбекстан тартып, башында ушундай башталган экен. Анан кийин этегинде уже кагазга келип эле, баягы мыйзамга келгенде, кагазы жок болуп калганда эле токтоп калды да, алдыгы. Ошо менен бул жака келбей турган болуп, ошо менен бизде уже мен өзүнчө баягы Арус фарм менен өзүнчө калдым, ал өзүнчө калды, ошо менен Канат Шабданбеков менен кандай байланышыңыз бар? Табиятты чыгарып, аны көрдүк го эмне болду? Табият боюнча айтып турган болсом, Канат Шабданбеков айткан кагаздарым бар, мына иштеп атам, мына ККМ кагаздарым туруп, мынакинин налогум төлөнүп атат, мындай. Анан мен эксперт эмесмин да, барып кана алып кел кагазыңды, мына аччы деп көрсөткөндөйчү. Андан кийин аччы кагазын дөйм, ой дозум барбы, бар, сонун. Мындай эми элдик дарыгер катары эмне айтасың? Эмне ушундай? Анан кийин баягы кишини постоянно практика менен көрүп отурмун да, көбүнчө эле кыргыздарда баягы диета кармабайт, антет, мынтет. Анан мен айтып, мен өтө сонун нерсе. Диета, мен даже мен өзүм апам диета карма десем деле, Кыргызда тойго барып антип анан. Ал айтып атпайбы, мен ошол Замир Акжолбековичтен үйрөнгөм. Ошол кыйын, ошол көрсөтүп берген, ошол айткан нерсе менен мен баштадым деп атпайбы? Жок, мен табияттын такыр тиешем жок. Анан Замир менен сүйлөштүм көп. Замирдин жанында жүрдүм, жарым жыл жүрдүм. Андан да аябай көп отзывдар болот, аябай көп адамдар дарылайт. Азыр Кыргызстанда да аябай жакшы чыгып атат. Анан ошо менен ичет этип, анан ошо менен ушул эмени түздүк биз. Ушул рецептти түзүп, ичип, Замирдин өзүнүн апасы келип жатат, туугандары келип жатат, айылдаштары келип жатат, менин апам жатат. Замир билет да. Эгерде мен болсом сыноо кылмакмын да, мен билбейм да. А Замир билет да, кайсы керек экенин, эмне керек экенин, голодание эмне жардам берет экенин билет. Ал өзү деле ач болмок, бирок анын өзүнүн убактысы жок да. Табиятка такыр тиешем жок болчу. Мен ошол баягы видеолор чыкты го, ошол 2 айлык эле жүз болгон. 2 айлык эле жүз болгон. Бияка Бишкекте ачылган жерине барып көрүп, элдер жакшы, апалар, башкалар баары ыраазы болуп ушинтип атканынан, ал жерге барып сүйлөп берип, очение кылгыла,
жакшы нерсе экен, жакшы нерсе кылгыла, мына кылышып атат бардыгын, эми ушинтип туура жолу менен кылса деп. Эми ал жерде ошо табиятка эле өзүңүздүн немеңизди ачкан турбайсызбы, дары саткан жайыңызды? табиятка эле эмес, ал кандай десем. Ошо табият жайгашкан жерге, ысык көлдө, ошо табият жайгашкан жерде. Табият жайгашкан жерде мындай болуп калды да, бул Канат ушундай деп айтып калды. Элдер ал жактан ичин тазалагандан кийин, баягы тазалагандан кийин эле урайып кетпейт да. Ага бир чөп керек, бир чөп ичиш керек, башка кылыш керек. Анан кийин өнөкөт оорулары бар. Анан өнөкөт оорулары барлардын баардыгы ушул дарылар, чөптүр, дарылар ичпей, кайра химия ичпей, башка ичпейик деп туруп эле не кылып атат алар? Чөп ичейик дейт. Ага келгенден кийин эле мага кайра чөбүн ичке турган болгондон кийин Замирдин чөбүн ичип атабыз деп бар айтат да, кайрачы агач. Андан кийин ал ошо сунуш кылып калды. Замир ушул жака ачсаң, мисалы үчүн ош немеге ачайын деп атыпсың, көлгө ачайын деп атыпсың. Менде место бар, ушул жерге ачып коеюк. Аптекаңды ушул жерге коюп кой. Бир так место толтура. И так ачмак экенсиң. Дегенмен ошо фирмалардын баарын даярдап, баарын коюп, ошол жака жаңы эле, мисалы үчүн сиз барганын алдында эле канча, 1 айлыкпы, ушундай эле жүз болгон болуш керек. Калп айтпасам, 1,5 ай. Жок, таныштык эмес. Ошол жака ачканыбызга, аптеканын иштеп атканы. Алардын андан мурун деле чогуу жүргөн видеолоруңуздар жүрөт. Алда барып, ошол жерден анын ошол жака барып өзүңүз адамдарды көрүп. Мен өзүмдүн ишимди кылып атам да. Мен өзүмдүн ишимди кылып атам. Ал жака ушунун табиятына барып кылып атасызда. Жок, табият эмес, ал аренда алып койгон полный бардыгын. И анан ал жерге аптекаң берип ачып кое бер деп атат. Чогуу сиз менен чогуу иштешем деп атат ошо видеодо да. Иштешем. Чогуу иштешебиз, мынтебиз. Иштешем дегенде кандай болуп калды, баягы табиятта ал жерге коюп берип атат. Мен аптекамды ошо жерге коюп берип атат. Анан кийин мен деле баягы жакшы коюп берип атасың бардыгын. Биздин кагаздарыбыздын бардыгы бар. Мынакей аптекада кызыбыз менен ошо жерге апарып коюп беребиз мынакей. Табиятты сизден үйрөнгөм, сиздин жолуңуз менен дегени туура эмеспи анда? Эми ошол жерден кичине жаңылышып сүрдөнүп кетсе керек. Анан табият жөнүндө, ошондой детоксация, очищение жөнүндө мен ага бир да маалымат берген эмесмин. Мен өзүмдүн баягы табып катары, эл ичинде жүрүп аткан элдер табып аткан катары максатымды, оюмду түшүндүрүп келгем элге. Табият ичсеңер болот. Табиятты ичкиле. Очищение өзүңөрдүн организмиңди тазалайт. Деп ал жерде баягы мага сокторун көрсөткөн, сокторун көргөнбүз. Ошолордун баарын мына ушундай эле чөптөр. Эми табигый да болгондо. Биз деле баягы чөптөрдү берип атпайбы? Жана клизма кылганычы? Клизма кылып аткан го. Күнүгө экенин мен ошондо сиздерден көрдүм, күнүгө кылганын. Анткени баягы мен апам деле табият коюп жаткан. Анткени баягы клизма кылганын анан сурадым. Мен күндө кылчу элесиздер клизма десем, ооба клизма кылчы. Ошо клизма менен тазалап баягы чайды ичкенде кетпейт экен сразу ичтеги шлактардын бардыгы. Анан клизма кылса, баягы тазаланып, жеңил чыгып кете берет экен бардыгы. Анан кийин уже кийинкисинде уже жеңил эле ич тазаланып калат экен деп ушинтип айтты. Андан кийин бул кооптуу да, клизма кылып жүргөн ичегилерин өлтүрбөйбү? Клизманы постоянно күндө кылган негизи болбойт да. Күндө. Сиз ушундай жакшы касиетим бар, жакшы дарыгер, бүт дарыларды берип башкалар дарылап атам деп атасыз. Анан эмнеге өзүңүздүн апаңызды өзүңүз эле дарылабай, Канат Шабданбековдун табиятына жөнөттүңүз? Эми ал жерге табиятка жөнөткөн себеби баягы диета карма десең укпайт да. Билесиз да, бардыгы элечи жейт, ичет. Андан кийин баягы кагаздары баары сону мынакей ак халачандар ушулар баары жүрөт. Андай мындай хорошо баягы очищение кылып коюңуз, апа ушуну барып алып коюңуз. Мисалы үчүн бул клизма кылып койгон же баягы чөптөрдү ичип койгон эч нерсе деле эмес, баягы чөптөрдү ичип коюңуз барып. Ошо жерде жатып, ичиңиз тазалаңыз. Ал жерде эчтеке көрбөйт экен да, суу эле. Анткени кыргыздарга ошондой эле нерсе керек болот да. Жаткызып коюп эле, камап коюп эле, диета карматырып, ушундай кылыш керек болот. Анткени ушул нерседен эле өзүңүз аны айыктыра албай койдуңуз. Эмне болуп барды эле оорусу? Только эле баягы кишечник тазалаш эле. Ичеги тазалап. Өзүңүз тазалай албай койдуңуз. Жок, өзүбүз тазалайбыз. Эмнеге ага барды дейм да, андан күчтүү сиз турсаңыз. Эми баягы кандай десем, келип кетсин, Аяш апа эми ушуну көрсүн, мынакей врачта жүрөт дегенден, эми келип жата берсин. Аяш апа жүрүңүз, жатыңыз дегенден эле баягы кыргызча баягы тааныш катары эле барып жатты. Анткени бияктан өзүбүздүн аргонду ичет, башкаларды ичет. Анан мейли эми жатып келейин деп. Анткени баягы кары кишилер болгондон кийин профилактика мурда больницага жатып, ушинтип турган болчу да. Анан очищение кылып тазалап коет экен, сокторду эле ичет экенбиз. Баягы курортто жаткандай эле деп эз алууга эле барып келди. Түшүнүктүү. Эми азыр сыртта күтүп калды окшойт кабарларыңыз. Бир аз кабыл алганыңызды көрөлү, анан дагы уланталы, Хорошо.